23 жаштагы келин Нурлан Мотуев зордуктагандыгын айтып арыз жазды. Кыз өз арызында өткөн жылдын август айында ал үйүнө алып келип, зордуктаганын билдирген. Шектүү карман элек. Азыркы учурда медициналык экспертиза, соттук медициналык экспертизалар дайындалды. Анын негизинен биз анан кийин чара көрөбүз. 3 февраль 2023 жылы Свердлов Рыбинин нөмөт бөлүмүнө К аттуу жаранын арызы менен кайрылды. Өзүнүн арызында Н аттуу жаранын үстүнөн чара көрүп берүүнү суранды. Себеби ал 2022 жылдын август айында Бишкек шаарынын Москва көчөсүндө жайгашкан бир үйдүн ичинде ага каршы карата зордуктоо фактысы болгон экенин билдирди. Ал боюнча азыркы учурда териштирүү жүрүп атат. Соттук медициналык экспертиза дайындалды. Кийин тергөөнүн жыйынтыгы менен биз чечим кабыл алабыз мыйзам чегинде.